Assalamu алейкум замандаш. Сиздер менен бүгүн кылайык деген сухбат. Биздин сөзү эмес, сопот алардын сөзү. Бирибиздин сухбаты санаа туурасында. Ой, санаа, сознание туурасында кеп кылайык дедик. Өздөрүнүн болсун, бизден болбосун. Санаа, 4 түрлүү санаа бар адамда. Материалдык санаа, руханий санаа, пайгамбардын санаасы, аллалык санаа, 4 түрлүк санаа бар. Анда эмесе санаа туурасында сухбатка назар аударсак. Биринчи санаа материалдык санаа. Материалдык санаада менмендик бар. Зулумдук бар. Жауыздык бар. Ичи тарлык, көрө албастык. Материалдык санаабызда агайым ушунун баары биздин материалдык санаабыз дүйнөдө канча миллиард адам болсок, ошончо миллиард адамдын баары азандан кечке чапкылап жүрөбүз. Бир гана максатыбыз бар. Акчага кол жеткизүү, акча табуу. Андан башка максатыбыз жок. Канча адам болсун, ошонун бир гана максаты акчага кол жеткизүү. Дүйнөдө согуштар кетип атат. Эмне максаты акчага кол жеткизүү. Бул биздин материалдык санаабыз агайым. Жайлап отуруп, руханий санаабыз көтөрүлөт. Руханий санаага кошулуш үчүн, бир мамлекетке өтүш үчүн ошол мамлекеттин визасы талап этилет го. Анын визасы макулдугу болмоюнча ал мамлекетке өтүү мүмкүн эмес. Дал ушул сыяктуу руханиятка өтүш үчүн бир камил пирге кол берүү керек. Руханий бир пирге кол берүү керек. Бир пирди таап, руханиятка кол берип, руханий санаа, руханий сознание ойгонот. Руханий санаага келгенде ар бир адам бардык нерсени, мен кылып атам деген нерсени Алладан келип аткан экен, кудурет сыфатынан Алладан келип аткан экенин көрөт. Көрүп атканың, сүйлөп атканың, сөзүң, кубатың бардыгы Алладан келип атканын көрөт. Бардыгы руханияттын колу менен ишке ашып атканын көрөт да. Баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман деп бир кап нажасат экенин көрүп калат. Буга мисал биздин өз заманынын авлия заттары. Кыдыр аке, Сарт аке, Тиликмат акелер Бухарадагы 60 илимди окуткан медресенин, музыка жолу менен Аллага жеткизген медресени бүтүп, руханий көкүрөк көзү ачылыш үчүн зеңгатага кол берип, калкка экел чабышып кетейин дегенде калкка кызмат кылып, бүгүнкү күндө прокуратура, международный иштерди кылып, аркалап, тарых болуп айтылып калчу жайы бар. Руханий санаадан, пирибиздин санаасынан пайгамбарлык санаага көтөрүлөт адам баласы. Пайгамбарлык санаага көтөрүлгөндө жаным курбан болсун дейт. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын биз тек гана динди алып келген, ислам динин алып келген нударис катары тааныйбыз. Пайгамбарыбыз 18 миң ааламдын энеси. Алем сакта жараткан, бир нур жараткан эмеспи, бүтүн түгөл ааламды бир жараткан эмеспи деп пайгамбардын нурунан жаралды. Ошо нурга Нур Мухаммад деп атак берди. Пайгамбарыбыз 18 миң ааламдын энеси. Буга мисал Атамекендик согушта интернет айдыңынан жүрөт бул окуя. Атамекендик согушта болгон окуя 45-жылы. Азият улутундагы бир взвод солдат пленге түшүп калат. Пленге түшүп, ошо пленден аларды ачка кармашат булар. Аларды концлагерге алып барышып, ошол жерден
Лондондон кинематографический съемка келет. Адамзат бири бирин чыткычтан жаман деген документальный фильм тартыш максатында. Ошол кезде биздин азиат улутундагы адамдар, аталарыбыз, азиат улутундагы аталарыбыз колго түшүп калышат. Ошондо ачка кармап, кичинде вагонго кармап, кит тили жок, бели очон стройго тизип, жаңы бышкан бөлкө нанды ортого таштайт. Булар кырылып өлөт дейт. Ошондо эң күчүсү барып баягы бөлкө нанды улуусун алып келип берет. Ошо алып келип берген бөлкө нанды улуусу алып, сен үчүн жаным курбан болсун, сен же мен жебейм деп жанын пида кылат. Булар аталарыбыз, соп аталарыбыз биздин руханий санаасы болгон алар. Көкүрөк көз ачык болгон булар. Жаным курбан болсун деп эч ким жебей эң акырында көтөрүп келген баланын колунда нан калып калат. Бул интернет айдыңында жүрөт. Башканы айтпайм, бирок өзүбүздү айтайын. Сакалчанбыз, баарыбыз сакалчанбыз, сүннөт кийингенбиз, намазганбыз, бирок руханиятыбыз жок биздин. Мисалга ажылыкка барышка, взносты төлөшкө РСК банктын алдында түнкү 3-тө очередь талашып кырылып калайын дедик баарыбыз. Не биздин руханиятыбыз жок. Санабыз жок, биздин руханий санабыз жок. Тилибизде бирок, дилибизде эчтеме жок. Руханият пайгамбарымдын санаасынан аллалык санага көтөрүлөт экенбиз. Аллалык санага көтөрүлгөндө тек гана Алла бар, калган Алланын илиминде жаралган нерсе экенин көрүп калат экенбиз. Бул нерсеге современный наука, бул нерсеге кылым менен эмгек кылып, Клайдын лаборатория салып, бул нерсени көрдү. Атомду миллиардка бөлдү. Атом дегенде биз карапайым калкын бомбаны түшүнөбүз го, атомный бомбаны. Атом деген сөз современный науканын тили менен алганда сууң атом экен, жериң атом экен, топурак атом, абаң атом экен, энергетика күндүн нуру атом экен да, энергетика экен. Ушул атомду классический физика жок болуп кетти. Булар квантовый физикага өттү. Квантовый физика руханияттын көрдү. Физика руханияттын ичине кирди деген сөз да. Квантовый физика менен булар кылым менен жетиштик деп атомду миллиардка бөлдү. Субатомный частицаларга жетти, теория струнага барды. Бир эң акырында вибрационный звукту көрдү, дирилдеп турган. Атомдун жаныбар турбайбы деген тыянакка келди. Бул дүйнө жалган турбай. Этот мир иллюзия, голограмма деп фундаментальный немистин современный наукасы айтып атат, мен сөз эмес. Бул сөзгө бул дүйнө жалган дүйнө дегенди соп аталарыбыз эшек минип отуруп хай дүйнө, жалган дүйнө деп көз жеткизип, зикирин кылып, биз переживать этип, азандан кечке чапкылап жүргөн дүйнө жалган экенин далилдеп, тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктап келген аталарыбыз. 4 санаң түгөл болсо төбөдөгү келер, 4 түгөл болсо төбөдөгү келер деген сөздүн мааниси ушул. Айым.